Ар бир катышуучу өзүнүн пикирин айтты. Мен сөзүм катуу тийсе жүрөккө жакын албаңыз агай. Себеби негизинен ушу мыйзам чыгаруу багытына эле багытталат сөздүн баары. Биринчиден биздин баамыбызда могу акыркы учурда бизде коомдо ушундай аң сезим пайда болуптур, өзгөчө ушу мыйзам чыгаруу багытында. Жаңы велосипед ойлоп табуунун эмне кереги бар? Дүйнөдөгү тажрыйбага таянып эле ошону эле алып эле көчүрүп коебуз деп. Азыркы мыйзамдын кээ бир чектөө, кээ бир нормалары, ченемдери дагы кайсы бир деңгээлде бирөөнү туураган мыйзамга окшошуп атат. Мисалы, убагында Тажикстан баштады эле ошол мыйзамды ишке Кечиресиз, алып келип. микрофонго жакыныраак сүйлөйсүз. Бизде соц тармактар аркылуу чет өлкөдөгү дагы башка журналист кесиптештерим дагы баардыгыңыздар эле микрофон. Ошол баягы убагында Тажикстан ушундай мыйзамды көтөргөндө эми жашырганда эмне баарыбыз бир чети күлүп, бир чети түшүнбөй ушундай да болот экен, эми кызык экен деп берип, ар бир элдин өзүнүн мүнөзүнө жараша мүмкүн болушу мүмкүндүр тартиптер. Анан биздики кайсы бир деңгээлде ошол жерде туурагандай. Бул биринчиси. Экинчиси, мен кайра эле жанагы бул жерде мэриянын өкүлү дагы абдан ошону кайра менин суроомду улап кетти. Мен ошо боюнча пикиримди айтайын. Карасаңар, каада салттарды баягы тартипке келтирүү боюнча органдар деп атат. Мисалы, сиз туура айттыңыз, логика туура. Мыйзам болгондон кийин аны көзөмөлдөш керек. Бирок карасаңыз, мисалы, салык мыйзамын ким көзөмөлгө алат? Салык багытындагы адистер. Туурабы? Мисалы, коопсуздук боюнча мыйзам кабыл алынса, аны көзөмөлгө алчу, ишке ашырчу аны коопсуздук багытындагы адистер. Каражат, финансы болсо, албетте, бул логика. Бизде каада салтты жөнгө салчу кайсыл орган бар? Жок да. Маселенин баары ошондо да. Анан жергиликтүү бийлик болсун, тиги болсун, биз жаздык, калган өзүңөр чыгаргыла деген бул башкы мыйзам чыгаруу адистеринин мындай нар жагын көрө билбегендиги деп мен баса белгилеп айтам. Менин түшүнүгүмдө, менин баамда. Себеби мен бир нерсени айткым келип атат да, ушул каада салт деген түшүнүк. Дүйнөлүк тажрыйбада өзү коомдун ички мамилелерин жөнгө салуучу, тартипке келтирүүчү тартип эмес, ченемдердин түрлөрү бар. Дүйнөлүк тажрыйбада эң башкы туу болгон дүйнөлүк бардык мамлекеттерде колдонууга алынган негизги ченем бул укуктук ченем. Бул мыйзамдар. Биз дагы дүйнөлүк ошо оондо мүчө болгондон бизде укуктук ченем биринчи орунда турат. Мыйзам жазылат, аткарылат, көзөмөлдөнөт жана башка. Бул эң жакшы. Экинчи, коомдун ички тартибин жөнгө салууда мыйзамдан тышкары дагы кээ бир түшүнүктөр болот экен, ченем катары. Мисалы, ал диний ченем. Мына диний ченемдин өкүлү отурат. Диний ченемди ишке ашыруучу, көзөмөлдөөчү, аны тартипке жөнгө салуучу атайын өзүнүн институционалдык жолу бар. Мисалы, муфтият бар, медресе, мечит, жана башка казыяттан баштап мындай өзүнүн реттүү тартиби бар да. Башында эмне айтылат, аягына чейин көзөмөлгө алынат. Мына адистер. Туурабы? Ченем. Анан дүйнөлүк тажрыйбада дагы негизи коомдун ички ошо мамилелерин жөнгө салуучу дагы бир ченемдин түрү болот. Буну каалайбызбы, каалабайбызбы, бул ар бир элдин, улуттун өзүнүн салттуу ченеми деген түшүнүк бар. Эл болуп, улут болуп калыптанган соң баштан өткөн тарыхый жолуна кайрылып келсе, ал дайыма эле укуктук ченем мыйзам болгон эмес да, өзгөчө бизде, көчмөндөрдө, кыргыздарда. Дин деле салыштырмалуу кийин келди. Бирок миңдеген жылдарды карытып, мамлекетти куруп, кайра жоготуп, кайра мамлекеттүүлүккө келип эгемендикти алган элдин ошол ички коомдун баягы тартибин орнотуп келген негизги ченем катары бул салттуу ченем болот. Бул элдин өзүнө тиешелүү гана, улуттун мүнөзүнө жараша, дүйнө таанымына жараша, анын жашоо аймагына, табиятына жараша болот. Ушунун баардыгы бул табигый көрүнүш. Анан бир элдин, бир улуттун башка улутка окшош болбошу мүмкүн. Бул кадыресе мындай көрүнүш, мыйзам ченемди. Ошол салттуу ченем эң башында ошол салт турат. Салт деген бул эреже. Анан каада деген түшүнүк бар. Мен ушуга көңүлүңүздөрдү абдан бургудургум келип атат да, агай. Себеби силер мыйзам чыгарып атканда ушуну эске алып туруп, эгер мыктап жазсаңар, анда чыныгы элдик мыйзам болот. Эгер ал талаптарга жооп бербесе, чала мыйзам болот. Же аткарылбайт, же аягы бир башка бир шумдук болуп кетет да. Мисалы, салт менен кааданын, эгерде мен уже ички мазмунуна өтүп атам да, салт менен кааданын бүгүнкү күндө экөөнүн ушу эки түшүнүктүн ордун, маанисин бүгүн кыргыз билбей калды. Себеби салттуу ченем
Салттуу ченем, ушул түшүнүк ченем катары биздин коомдо иштебей эле, аны жөнгө салып, аны тескей турган бир дагы жанагы орган деп атпайбызбы? Жок да. Диний ченемди мындай көзөмөлдөп, аны чектеп, анын ыраттуулугун камсыз кылган бар. Институционалдык жолу бар. Мамлекет ага камсыз кылып берди. Ал эми элдин өзүнүн улуттук мүнөзүнө тиешелүү, анан жанагы өзүнүн тарыхый басып өткөн турмуштук тажрыйбасынан келип чыккан ошондой салттуу ченемдерин ошол орду менен келтирип түшүндүрүп, салт деген бул, каада деген бул, үрп адат деген тигил, ырым деген бул, тыюу деген нерсе бар. Ошонун баарын биз окуп эле коебуз адабияттан. Сүйлөгөнү келгенде жөн эле уйкаштырына келиштирип, же болбосо сөз көркөмдүгүн арттырыш үчүн колдонуп сүйлөйбүз, бирок биринен бирин талдап ажыратып айтып бере албайт азыр. Мен ойлойм, ушуну эң биринчи иретте ушу маданият министрлиги ушуну менен иш алып барыш керек. Бирок маданият министрлигинде тилекке каршы искусство менен, өнөр менен, кийим кечек, тамак аш менен, анан оюн зоок менен чектелип калгандагы чыныгы ошол элдин адеби, элдин жүрүм туруу, элдин мүнөзүн калыптай турган ушу салттуу ченемдер, жанагы тыюу, салттан баштап тыюуга чейин аны эч ким изилдеген жок. Мен бир эле нерсени айтайын. Мына салт бул эреже катары болсо, анан тыюу деген бар. Ушул экөө азыр ушул күнгө абдан керек да, ушул маселеге. Мындай, мен түшүнүктүү болуш үчүн жөнөкөй мисал айтайын. Бизде баарыбызга белгилүү болгон тыюудан баштайлычы. Мына азыр мыйзамдарга карасаң тыюу, чектеш керек, мынтыш керек. Тыюу болуп атат да. Кыргызда тыюу болгон, ар бир элде тыюу болот. Мисалы, эң эле жөнөкөй, баарыбызга белгилүү болгон Кыргызда кызга 40 үйдөн тыюу деп коет. Бул ченем. Бирок кыргыздын акыл эсине дароо мындай ой келбейт. Кыздуу болдуңбу? Болду, тыя башта деп. Андай эмес. Биринчи кезекте салт турат. Салт боюнча кыздын 40 чачы улуу деп коет. Демек кыздын ордун белгиле, ага жараша татыктуу тарбия бер. Ошондон кийин барып, эгерде ошондон аксап атсаң, анда тыя баштайт, 40 үйдөн тыюу. Себеби кыз бала, мына макал турат Кыргызда. Тегиңди сактайм десең уулду тарбияла, улутту сактайм десең кызды тарбияла дейт. Кыз бул улуттун жүзү. Кыз чийден тышкары деген түшүнүк бул душман эмес. Кыз деген элди, улутту башка дүйнөдө, башка элдердин, улуттардын арасында улуттун жүзү болуп кабылданат. Эгер башка улутка турмушка чыкса. Ошондо ал ошол бөлөк бүлөөдө бир жакшы болсо, анда улуттун жүзү, кыргыздын жүзү бакырайып, жаркырап чыгат. Кыргыздын кызын карачы деп. Эгерде жаман болсо, анда баланчанын кызы деп сөз тийбейт. Ал кыргыздын кызы. Карачы, тарбия таалими жок экен деп эле сөзгө кетет. Бүттү. Ошон үчүн кызга өзгөчө ошондой талап болгон. Талап анан салт боюнча эреже катары кыргызды мыктап тарбиялаган, улуттун жүзү катары. Анан эгер ошол жактан аксап атканда, анан тыюу болгон. 40 үйдөн тыюу дейт. Кыргыздын кызынын бир жоругу туура эмес болуп атса коомдо, кыз кезинде турмушка чыга элек да. Катарда кыргыз келип айтат, кызым бул жарабайт. Кыргызда андай болбойт, кыргыздын адебинде мындай болбойт деп анан сырттан тыя баштайт. Бирок ал тыюу десе эле четинен эле барып эле кыйын болуп эле тыйган эмес да. Бул эң ириде, бул жерде философиялык мааниси кандай? Кыздуу үй бүлөгө, ата энеге эң чоң талап, кыздуу болдуңбу, сен улуттун жүзүн сакта деген талап да. Салтты бузба, эрежени бузба. Кызыңды мыктап тарбияла деген сөз да. Болбосо, анда мен тыя баштайм, кошунаң тыя баштайт, аркы айылдын элдери тыя баштайт. Акылуу. Себеби ал улуттун жүзү. Мына тыюудан мурун биринчи негизги салт эрежени иштеп чыгыш керек. Кыргызда бардык эрежелер салттан башталат. Ошол салттын аткарылышын көзөмөлгө алчу, анан экинчи маселе тыюу кетет. Ушуну бүгүн ким түшүндүрө алат? Кайсыл орган ушуну көзөмөлдөйт? Кайсыл мамлекеттик мекемеби, адистикпи же билим берүү же маданият ушуну элге жеткирет? Бул өтө чоң суроо. Ошон үчүн баягы орусча сөз бар, насильно мил не будешь дейт. Мыйзамды чыгарып чектеп койсок 5 эле мүнөт ал. Сиз айткан процедура 1 ай өтөт, талкуулайбыз, бекитип коебуз. Иш жыйынтыгында элдин жүрөгүнө түнөк таап, ушундай бир купулуна толуп, чын эле ушул жашообузду оңдоп кетет деген маселеге ишенесизби сиз өзүңүз? Мен ишенбейм. Эмне үчүн дегенде, ушул салт менен каадага келели. Мына үйлөнүү деп атабыз. Кредитке кетип атабыз дейт, той берип атабыз. Кыргызда мындай түшүнүк бар. Макалды эле байкалгачы, мына аш көп болсо каада көп болот дейт. Каада деген эмне өзү?
Салт деген эмне? Эгерде үйлөнүү той жөнүндө сөз кылсак, анда салт боюнча тойдун негизги мааниси дүнүйө чачуу эмес. Сенин сиз айткандай уча тартуу, борсок же дасторкондун жайнатуу эмес. Ал жерге кортеж кылып 5-6 машина айдатып, же болбосо оюн зоок кылып Мирбек Атабековду чакырып ырдатып дүнүйөңдү чачуу эмес. Салттын негизги мааниси үйлөнүү тоюнда элдин батасын алуу. Сенин эли журтуң, тууган уругуң, жоро жолдошуң ким менен карын катнашың болсо, ушул коомчулукта, социумда сен ошо жаңы бүлө түтүн булатып, жаңы бүлө куруп аткандан кийин атасына бул милдет. Ошол келинди алдым, элдин катарына кош. Элдин кабыл алуусу, анын бата берүүсү. Кошумча тигил бул акча алып келди, тиги уча тартты, тарткан жок, анын жолдугун жасады. Бул салт эмес. Эч качан салт болгон эмес. Бунун баары каада дейт. Ар ким өзүнүн каадасы менен жүрүш керек. Кыргызда сөз бар. Кан кандык каадасы менен жүрүш керек. Элдин падышасы деңгээлден түшпөш керек да. Улуттун жүзүн катары, элдин башы катары өзүнүн дараметин деңгээлинде аткарыш керек, каадасын бузбай. Катардагы жигит болобу, малчы болобу, ким болбосун, өзүнүн каадасын билиш керек. Каада деген өзүнүн ээлеген ордуна, дараметине, деңгээлине жараша салттын аткарылышын камсыз кылуу. Колуңда жокпу? Кайсы арыңа сен той берип атасың деп кыргыздар ошондо эле сөзгө калтырчу. А илгери Кыргызда салттын маанисин түшүнгөндөн кийин каадасын бузчу эмес. Себеби каадасын бузган бул намыс эмес. Бүгүн намыс көрүп атабыз. Баламды үйлөнтүп той бербесем намыс кой элимне дейт. Бул туура эмес. Бул намыс эмес. Намыс болсо, сен ушундай тойду бергиң келсе, анда каадаңа тете болуп туруп, колуңда барбы? Бер тойду. Колуңда жокпу? Сен карыз алып бергениң, бул сен намыс эмес, бул куру намыс. Боштук жасалма. Каадаңды бузгандык. Бул чектен чыккандык. Мына бул сен тартипти бузгандык деп эсептелчү. Маселе ушунда да. Мына ушундай түшүндүрүү, бул түшүндүрүү эмес, бул тарбия, таалим. Мына ушул маселени эске алып туруп, ушуну жөнгө салып биздин мамлекетте ушундан баштасак, мол көрүштөр бары табигый түрдө тыйылат. Мен айтайын дегеним жыйынтыктап эмес, азыркы талкууда оюмда. Мына дүйнөлүк тажрыйбага таянып жана 3 ченемди айттык, укуктук ченем биринчи орунда. Бул болуш керек. Мен аны четке какпайм, ал туура. Ал ушу коомдо жашап аткан ар бир коомдун жарандын пикирин эске алуу менен, алардын укуктарын, эркиндигин, жоопкерчилигин, милдетин эске алуу менен коомдогу бир жашоо тартипти иштеп чыгат. Бул мыйзам, укуктук ченем. Диний ченем ансыз да болбойт. Ал болуш керек. Ал себеби мыйзам менен чектелбейт. Бирок салттуу ченемди дагы эске алыш керек да. Эл болгондон кийин, улут болгондон кийин, дүйнөдө канча улут болсо, ар бир улуттун өзүнүн өзгөчөлүгү ошону менен. Бул табигый да көрүнүш да. Мисалы, өсүмдүктөр дүйнөсүндө канча түр болсо, ар биринин өзүнүн орду бар да табиятта. Улут болуп жаралган соң, Кудай жараткандан кийин, демек, ар бир улуттун өзүнүн өзгөчөлүгү, өзүнүн тартиби, өзүнүн эрежеси, салттуулугу, ошончолук көркөмдүгү, жашоо болгон көз карашы, бул дагы болуш керек да. Ошону бүгүнкү замандын талабында эгерде мамлекет, мына мыйзам чыгаруу органдары мыкты болсоңор, ушул салттуу ченемди институционалдык өнүгүү жолуна коюп бербейсиздерби? Себеби бүгүн биз буга чейин тарыхый жолду карасак, биз өзүбүздүн салттуу ченем менен жашабай калганыбызга, өзөк тутпай калганыбызга бер жагы эле 1,5 кылым кетти. Падышалык Орусия, Советтер Союзу, биз башка нукка кеттик да. Анан эгемендикти алгандан бери таптакыраны унутуп, батыштын мыйзамдык укуктук ченемдери менен жашап калдык. Ал дагы көбү жагат жукпайт, ал башка маселе. Бирок эгерде салттуу ченемибизчи ошону менен катар, мен айтпайын тигини четке кат, аны ушуну менен гана жашайбыз. Жок, үчөнү шайкеш келип туруп, анын дагы өнүгүү жолун, институционалдык өнүгүү жол деген эмне? Ошол салт эмне, каада эмне, ырым деген эмне, баягы тыюу деген эмне экенин баарын түшүндүрүп, аны окуу процессине керек болсо, тарбия процесси катары, мамлекеттик программа катары иштелип кетсе, анда биз жанагыдай коомдогу түшүнбөстүктөрдүн табигый жолу менен жөнгө салынат. Эгерде ошону ойлоп тапсаңар, анда момундай мыйзамдын деле зарылчылыгы болбойт эле. Азыр сиз күчкө салып туруп, 100 кишиден ашпасын, 101 киши келип калсынчы. Эмне болот? Бир киши үчүн эмне болду? Айып төлөйбү? Ал айып төлөгөн киши ич ачышат, сөгүнө баштайт. Кимди жаман көрөт? Бийликти жаман көрөт. Биринчи силерди жаман көрөт. Түшүнүп атасыңарбы? Элдин баарына жагуу мүмкүн эмес дейт. Бирок
жалпы элдин миңдеген жылдар бою калыптап келген элди эл кылган ченемди эгер ордуна коюп берсек, мен башкасын жулуп салып ушуну гана кой деген жокмун. Тең кетсин да, заман өнүгүп атат, технология керек, укук да керек дегендей. Бирок салттуулук да керек да. Мына ошондо ордуна келе түшөт да деген менин оюм бар. Эми ал талкуу болсун, эми ар кандай пикирлер айтылсын, суроо болсо талкуулайлы. Рахмат. Микрофонго жакыныраак сүйлөңүз.